Урматтуу эл журт, мына бул видео тасма 2013-жылдын 31-май күнү болгон окуя. Бул күнү Садыр Жапаров УКМКнын абагында жаткан эле. Ысык көл эли илгертен бери эле Кумтөр кыргыз элинин пайдасына иштесин деп өздөрү эле бир далай митингдерди өткөрүп келишкен. Кумтөр элдин байлыгы. Кыргыз элинин байлыгы Кумтөр. Кыргыз эли пайдасын көрүш керек болчу. А бул жерде биздин ушул чоңдорубуздун айынан элдин ырыскысы каяктайыр мошенник аферисттерге кетип атат. Өз байлыгыбыз, өзүбүздүн ырыскыбызды алалы деп чыгып атабыз бу жака Мырзабек байке. Өзүбүздүн кыргыз эли өзүнүн ырыскысы үчүн чыгып атат. Мына бул бетиштин бетине айсан. Жардам! Balдар gelgende süreçte. Balдар gelgende. Balдар gelgenge çeyne. Neme gereği yok. Balдар gelsin. Balдар beni Macar'da görürsen ben çıkarım. Kılıçbay hazır gelip durup sizlerge aytkıla. Buyaka prezident керек. Baldandan başkası men söyleşpeyiz. Bizden günü bolsa geçirgiler. Sizden günü bolsa biz geçireriz. Макул ба? Ни один голос ни из кого не упадет. Никакого применения силы не будет. Ал эми төмөнкү видео тасма болсо 2013-жылдын 7-октябрь күнү Каптагаевди барымтага алган окуя. Бул күнү Садыр Жапаров Кыргызстанда болгон эмес, бир тууган инисинин бөйрөгүн алмаштырып чет өлкөдө жүргөн. Zama, çaylaklarıyla çak, su, tüp, balıkçı. 16 ay altın arasında kaldım da ya. Bunu Çalsın, tapsın bizde ökböttü. Gelsin mavzerge. Cevap versin bizim aldığımızdan. Kaçıp ketip kalmadı o karavaysın. Өкмөткө чалып атат, өкмөт албай телефонду албай коюп тур, бир чалып кайра өзүбүз чалабыз дептир. Азыр убакыт жана берилген убакыт бүттү. Эгер өкмөт тараптан эч кандай губернаторду көл эли менен биз эсептешпейбиз. Көл эли билгенин кылсын десе, анда биз ушул жерде жалпы эл өзүнчө чечим кабыл алалы. Макулсуздарбы? Эгер Каптагаев Эмин Саламатович азыр ушул жерден эл астында туруп өзүнүн жанагындай өз каалоом менен жана жумушунан кеттим деп өз эрким менен деп сөзүн берсин дагы элдин атынан ушул жерден отуруп өкмөт менен сүйлөшө турган, эгер өзү сүйлөшө албаса өкмөт менен сүйлөшө турган элдик губернаторду коюп коелук дагы ошол эки элдин атынан ошол жерден өкмөт менен переговор жүргүзсүн. Макулсуздарбы? Болбосо биз Мына ушул окуядан 4 жыл өткөндөн кийин түрмөдө олтурган балдарды коркутуп, үркүтүп, артыбызда Садыр Жапаров турган болчу дегизип, жалган күбөгө тартышууда. Эң кызыгы, ошол мезгилде көгала койдой сабалса дагы Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деген көрсөтмө беришкен балдарды бүгүн кайрадан кыйнап, мажбурлоо жолу менен жалган көрсөтмө беришүүдө. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына кирип, ал жердеги отурган адамдар менен жекеме-жеке сүйлөшүүлөрдү кылып, алардын акыбалынан кабар алдым. Ошондо өзүн наристе деп тааныштырган адам аны тартип коргоо кызматкерлери адегенде кармап келип, тергөө абагына алып келип, анан кийин башына кап кийгизип алып туруп, моундай кылып сабаган.
колун кара көгөртүп таштаган. Мына. Мындан сырткары бөйрөгө чапкан, бөйрөгө. Ошондуктан мына ушул маселе боюнча мен башкы прокуратурага дароо кат жүзүндө кайрылып, мына ушул маселени боюнча кылмыш ишин козгоп, тиешелүү адамдардын ким күнөөлүү экенин таап, жаза көрүү максатында кайрылдым. Сизди качан урду? Ошол күнү кечинде урду. 7-си күнү түнкү саат 8:30-9. Кайсы жака барды? Биринчи ГОУДга алып келишти. ГОУДдан чыгарып, СМБга киришти. СМБдан ана мишок кийгизип алып, ана мишок менен мишок башка мишок кийгизип койду, эчтеке көргөн жокпуз. Эмне болду? Эмне деп талап кылышты? Эң биринчи сураганда Садыр Жапаровдон канча акча алдың, ким алып келди, ким уюштуруп атат, Садыр Жапаров тиешеси барбы деди. Мен бул жерде Садыр Жапаровдун бир да тиешеси жок. Эч ким акча алган эмесмин. Мен аягына чейин ушундай эмес, ошончо сага кыйнашты да. Президенттин аппаратынан кийин, жетекчилигинен кийин Көлдө губернатор болдуңар. Ушу менде көп убакыттан бери ушул суроо дайыма эсиме айланып келатат, ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Эмне үчүн дайыма ушул Саруудагы окуя эми ал Кумтөр менен чыккан маселе тегинде. Ушул келип Дарханда эмес, берки жандагы тиги Барскондо эмес, эмне үчүн Саруудан эле чыга берет? Ал конфликттерде, ал ызычууда сиз өзүңүз сөзсүз катышкан адамсыз, көргөн адамсыз, ошол жердин Көлдүн элинин журттун башында туруп. Ойлонбойсузбу? Жок, бул Саруудан эле чыккан жок, Саруудан эле чыгып аткан жок. Бул маселе терең да, ошол эле 1998-жылы сианид төгүлгөндөн баштап Кумтөр боюнча эсеби жок митингдер өттү. Мен билгенден санап бере албайм, канча жолу Барскондун жолу ошо Кумтөргө бараткан жол жабылды, канча жолу ошол жерге боз үйлөр тигилип, эл отурду ошо жолду жаап бекитип алып. Бул боло эле келаткан окуя. Анан мына акыркы ошол 2013-жылкы элдин толкунунда чынын айтканда ошо сарулук жигиттер, Саруунун бир топ ошо бир жигиттери ошол жерде лидер катары чыгып калып, анан Саруу анан ары карай ошо Саруунун ичине кирип кетти да бул конфликт. Бирок ал жерде ошол жана митингтерде жүргөндөр жалаң эле сарулуктар эмес. Ал жерде Кызыл Суу, Оргочор, Дархан, Жаргылчак, Барскондуктун баары эле жүрөт. Бирок ошол жана уюштуруучулардын тобу Саруу болуп калгандан ошол акыркы ошол Кумтөр боюнча маселе Сарунун тегерегинде болуп калды. Өткөндө бир маекте айтып турсуз, тиги азыр эми Садыр Жапаров дагы камакта отурат да. Ошо балдарын көргөндөн кийин, ошол окуялардан кийин мен көп нерсени кечирдим деген экенсиз. Бизде ушундай такыбачылык, кечиримдүүлүк бул ата бабадан келаткан салт. Бул нерсеге эмне түрттү? Эми мына 13-жылы мен ошо мажбур бардым да Көлгө. Ошол жерде будуңчаң болуп атканда июндун 25-inde ошо сурашты, барып ушул өз элиң, өз жериң ушул туруктуулук алып келип, элди тынчытканга жардам бер дегенден мен ошондо бардым да. Барып бул маселе негизинен ичинен келип, ичинен анализ кылганда, эми бул жерде Кумтөр боюнча мен элдин айтып аткан, бүгүнкү күнгө чейин айтылып аткан нерсенин баарын колдойм. Кумтөр чынын айтканда бул биздин улуттун сыймыгы катары бир чоң проект болбой, биздин улуттун ар намысын тепсеген, улуттун бир мындай бир маскара кыла турган проект болуп калды да. Мына ушунчалык чоң алтын кенди бир жакшынакай пайдаланып мамлекетти өстүрүп ала албай, бир кайда бир аферисттерге, алдымчыларга карматып ийип, эмгиче кайтарып ала албай келатабыз. Мунун тамыры аябай терең да. Мен бүгүн дагы элдин айтканына кошулам. Мына 13-жылы мамлекеттик комиссия иштеди, Сариев башында турган. Мондой китеп жазып, бардык тиянактар чыкты. Толук негиз бар эле 13, 14, 15, 16-жылы ушуну мыйзам чегинде бир кайра ушу элдин тилегине, элдин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына туура келгендей бир оңдоп койгонго. Бирок дагы да болсо муну бир саясий эрк менен басып, Кумтөрдү чечтирбей, Кумтөрдү алакчылап келатышат да. Мунун дагы менин оюмча чек чатагы дагы бир ондогон жылдарга чейин барат. Бирок жана Сарууга кайрылсак, Сарууга эмне үчүн мына көз карашы өзгөрөт деп суроолуп атпайбы? 3 жылдан бери, 4 жылдан бери ошол чатакка байланыштуу камап, соттоп аткан сот процесстери, кылмыш иштеринин көпчүлүгү акыйкатсыз, калыс эмес.
атайын эле сындырып баягы белин бүктүп сүйлөбүз кылыш керек, экинчи кумтөрдү эч ким көтөрбөй, баш көтөрбөй кумтөр деп сүйлөгөндөй кылабыз дегендей бир максат пайда болгон да. Ал эми азыркы абалда мына Садыр Жапаров боюнча айтылып атат. Эми анын жеке канча күнөөсү бар, жеке канча тийиштиги бар. Муну кат иликтеп жанагы тергөөчүлөр аныкташ керек да. Анткени мен билгенде 4 октябрда чыгып кеттир, 7 октябрда ошо жана тополоң болуп мени барымтага алышкан, ал күндөрү Жапаров Кыргызстанда жок болчу. Ошон үчүн менин жеке Жапаровка мындайдыр бир доматымдагы же болбосо мындай айтып сен ушундай кылдың деген сөзүм да жок. Мына урматтуу эл журт, бүгүнкү бийлик эптеп эле Садыр Жапаровду камаштын айласын жасап, жана Эмилбек Каптагаев экөөнү бири-бирине каршылаштырып коюу максатында жогорудагы окуялардын баарын бийлик башындагылар өздөрү уюштурганы ачыкка чыгып калды. Себеби Садыр Жапаров кумтөр эле эмес, өлкөбүздөгү баардык байлыктарыбызды өз элибиздин кызыкчылыгы үчүн иштетебиз деп күрөшүп келет. Ушул себептен улам Ысык көл элинин кумтөр үчүн чыгып жүрүшкөн эр азаматтары менен камакта жатышат. Мындан сырткары 20дан ашуун көрүнүктүү мекенчил саясатчыларыбыз да ушундай эле жалган жалалар менен камакта олтурганы баарыбызга маалым. Эртеңки күнү ар бириңер ушундай абалга кабылбаска кепилдик жок. Ошондуктан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, баардык жарандарыбызды кыргыз элинин келечегине кайдыгер карабай, камакта жаткан 20дан ашуун саясий туткундардын баарын камактан бошотуп алууга жарандык салымыңарды кошуңарды суранабыз. Сиздерди терең урматтоо менен Мекенчилдер уюму.